Эми бул чоң тарыхый Кыргыздынчы биригип ошо бийликти кулатканычы бул чоң тарыхый эме да. Бирок ошо тарыхта канча киши курман болуп, канча киши жарадар болуп, канча киши кайгы тарткандын ошонун эмеси аткарылбай калбадыбы. Мына бийликке келип Атамбаев ошол убактагы чоң оппозициянын күчтөрү менен кошо келип алып туруп, анан бийликке келгенден кийин анан алардын үстүнөн кылмыш козгоп, жалган кылмыш козгоп, каматып, сот, прокуратура системасын баарын талкалап, жана акча уурдоо жактарычы коррупция. Мына ошонун баарын күчөтүп, андан кийин бул коомду дагы бузуп, жанагы Апрель, Айкөл Алатоо, Апрель Батыры ушундай эмелердин баарын тең жаратпадыбы, элге душман кылып. Мына бул эң чоң жамандык. Анан эми азыркы тапта мынакей биз эмне үчүн келип атабыз? Биз ушу келечектеги азыркы Сооронбай Жээнбековдун мыйзам үстөмдүгүн үчүн күрөшөм, коррупция менен күрөшөм деп атпайбы? Ошо биринчи иретте мыйзам үстөмдүгүнө орун алдырып, мына саясий туткундарды бошоттуп, эметсе анан ошондо эл эме кылат, эл тынчыйт, эл мынакей көрүп атасыңар, бул азыр бат толкуйт. Себеби мыйзам үстөмдүгүн күтүп атышат. Саясий туткундарды бошотобу, бошотпойбу деген чоң маселе туруп атат. Ушундай кырдаалда